Саламатсыңарбы 11 класстын жалпы республика тестилөөгө даярданып жаткан окуучулары. Силер менен бүгүн онлайн сабак аркылуу модуль жана модулдук теңдемелер темасын кошуп өтөбүз. Албетте биз бул темаларды кыскача кылып англис тилиндеги берилиштерин терминологиясын айтып өтүп кетели. Модуль биз англис тилинде модулду absolute value. Албетте бир аз да күтө турасыңар, себеби бул жакта досканын калибровкасы жасалбаптыр. Албетте, сабагыбызды кайрадан баштап турган болсок, модуль жана модулдук теңдемелер темасын бүгүн кошуп өтөбүз силер менен. Кыскача булардын терминологиясын англис тилинде берип өтө турган болсок, модулду биз absolute value, ал эми модулдук теңдемелер болсо absolute value equations темасынын астында өткөнбүз. Азыр биз бул жакта бул темаларды кыскача түшүндүрө турган болсок, биринчи биз модулдун ичинде ар кандай сан болсо деле, оң сан болобу, терс сан болобу, же болбосо позитив же негатив болобу, модулдан сырткарыга чыкканда албетте ал оң сан болуп, же болбосо нолдон чоң сан болуп чыгат албетте. Муну ар дайым эсибизде түйүп калышыбыз керек. Андан сырткары модулдун ичиндеги оң сан менен модулдун ичиндеги терс сан ар дайым экөө тең бири-бирине барабар экендигине да көңүл буруп өтүшүбүз керек. Кээде бизде биринчи бөлүмдөгү кайсы бизде карпка түрүндө же болбосо колонка түрүндө берилген суроолордо x минус y барабар y минус x түрүндө, албетте бул модулдун ичинде ушундай суроолор келип калышы мүмкүн. Албетте мында көңүл буруп карап койсоңуздар өзүңүздөргө пайдалуу болот деп ойлойм. Көбүнчө биринчи жана экинчи түрдө асты сызылган, кызыл менен сызылган теоремалар же болбосо көрсөтүлгөн ыкмалар көбүнчө булар биринчи колонка түрүндөгү суроолордо келип калышы мүмкүн. Ошол себептен буларды көңүл буруп карап коюшуңуздарды сурайм. Андан сырткары бизде ар кандай x болсун, бул x саны эгер 0дон чоң болсо, түздөн түз биз модулдан сырткарыганы өзүнү гана жаза алабыз. Мисалы үчүн, модулдун ичинде 5 деген бир сан болсо, аны биз түздөн түз модулдан сырткарыга чыгарып жатканда, албетте түздөн түз 5 деп жазып алышыбыз мүмкүн. Ал эми модулдун ичиндеги сан терс сан болсо, өзүңөр көргөн минус x сыяктуу, модулдун ичинде албетте мисал үчүн модулдун ичинде минус 5 деген бир сан болсун. Албетте биз муну минус 5ти модулдан сырткарыга чыгарып жатканда эмне кылабыз? Модулду ачтык. Модулду ачкандан кийин минус жазып алабыз, анан минус 5 модулдун ичиндегини жазып алабыз. Минус 5 канчага барабар болот? Плюс 5 болот. Албетте бул экөө тең бири-бирине барабар. Бир гана модулдун ичинде минус болгон сандарды сыртка чыгарып атканда минус менен көбөйтүп анан чыгарабыз. Мында эске туюп алып коюшуңуздарды сурайм. Албетте бул суроолор үчүн силер үчүн доскада жазылган информациялар үчүн каалаганда дептериңиздерге жаза алсаңыздар болот, себеби бул нерсе силер үчүн пайдалуу деп ойлойм. 1 мүнөттүк убакыт берели. Андан кийин кыскача модуль менен байланыштуу болгон информациялар ушулар. Андан кийин модуль менен байланышкан суроолорду чыгарууга баштайлы. Доскага жазылган маалыматтар жазылган болсоңуздар, анда кийинки слайд менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки слайдыбыз төмөндөгүдөй болот. Keyingi slaydыбыз төмөндөгүдөй. Биринчи сурообуз, сабагыбыздын биринчи суроосу төмөндөгүдөй берилиптир. Албетте бул жакта
сандар менен берилген модуль түрүндө берилген рационалдык сандар. Биз буларды жөнөкөйлөтүп алышыбыз керек. Жана эсептегенде бизге канча чыгат. Албетте, лицейлерибиз жоопторун бизге Trucom программасы аркылуу жазып калтырышса болот. Алардын да жоопторун күтөбүз. Албетте, бул сурообузга биринчи болуп Каракол лицейи жооп берди. Каракол лицейи 1 деп жооп берди. Артынан эле Чоктал лицейи да, алар да 1 деп жооп беришти. Жалбат кыздар лицейи да ар дайымкыдай активдүү болгон лицейлерибиз бул сабагыбызда да активдүү катышып жатышат. Албетте, Каракол, Чоктал, Жалбат кыздар лицейи. Башка жооп болгон лицейлерибиз барбы? Азырынча 3 лицейибиз гана жооп беришти. Башка жооп болгон лицейлерибиз азырынча жок. Мейли, анда эмесе сурообуздун жообун чыгарайлы. Биринчи, албетте бизге берилген жогоруда алым жактарды карай турган болсок, модулдун ичинде дагы бирден модуль бар экен. Албетте биз биринчи модулдун ичиндеги модулдарды чыгарып жазып алайлы. Барабар деп жазып алсам, модулду ачтым. Анын ичинде модуль -5 турат. Модуль -5, модулдан сыртка чыкканда эмне болот? -5 модулдан сыртка чыкканда албетте 5 болуп чыгат. Аны жазып алдым. Мына жер. Модуль -5, модулдан сыртка чыкканда 5 болуп чыгат. Ал эми бул жерде модуль -4 бар. Ал модулдан сыртка чыкканда эмне болуп чыгат? 4 болуп чыгат. Анда эмесе 5 -4 деп жазып алсам болот. Андан сырткары бул жакта +3 бар. +3. Модулду жаптым и +5. Алымды жазып алдым. Ал эми бөлүмгө карай турган болсок, 5 плюс ал эми бул жакта -4 бар модулдун ичинде, ал да 4 болуп чыгат. Анда эмесе анда кошо жазалым. Барабар. Модулдун ичинде эсептеп чыгам биринчи. 5 -4, 1, 1 плюс 3, 4. Модулдун ичинде +4. Плюс 5 бөлүнгөн 5 плюс 4, 9га барабар. Албетте бул жакта плюс 4, модулдан сырткары чыкканда кайра эле 4 болуп чыгат. Анда 4 плюс 5 барабар 9 бөлүнгөн 9. Албетте 9 менен 9 экөө тең бири-бирин жөнөкөйлөткөндө барабар 1 деген жооп келип чыгат. Албетте бул сурообузга Каракол, Чоктал жана Жалбат кыздар лицейи 3 лицейибиз тең туура жооп беришти. Алардын туура жооп бергени үчүн куттуктайм. Жана бул сурообуздун жообун жаза ала турган мектептерибиз болсо, бир 30 секундга убакыт берели. Андан кийин сабагыбызды улантайлы. Жаза алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. X 0'dan кичине, 0 ал эми y болсо 0'dan чоң экендигин эске алып, төмөнкү туйутманы жөнөкөйлөткүлө деп берилген суроо. Албетте бул жакта силерге сабагыбыздын башында биринчи слайдда түшүндүрүп кеткен ыкмаларды колдонушуңуз керек. Бул суроо үчүн силерге 1 мүнөттүк убакыт берели. Андан кийин суроону силер менен бирге чыгарайлы.
1 minutluk vaqt öz ayağına çıktı. Anda mesela soruğunuzu çıkarıp göröylü. Birinci, biz bu jakta bizge berilgen tuyutmаны jönököylötüp alatganda albatta x менен y-ге көңүл бурушубуз керек. Бул жакта өзүңөр көргөндөй x нөлдөн кичүү сан экен. Нөлдөн кичүү ар кандай сан, бул кандай сан болот? Ал сандар бардыгы терс сандар болот. Анда эмесе x бул жактан сыртка чыгып жатканда x терс сан болгон үчүн сыртка эмне болуп чыгат? Минус сан. Мунун ичиндеги сан x терс сан, минус сан болгон үчүн сыртка минус менен көбөйтүп алабыз. Туурабы? Анда эмесе x сыртка чыгып атканда минус x болуп чыгат. Карагыла. Качан ичинде минус x деп жаза алайын. Модулдан сыртка чыкканда минус x болуп чыгат. Минус. Ал эми y-ди карап көрөлү. Y нөлдөн чоң сан. Нөлдөн чоң сан болгон үчүн эмне болот ал? Түздөн түз эчтеке менен көбөйтпөй түздөн түз өзү чыгат. Минус y. Минус. Ал эми x минус y карап алайлы. X өзү кандай сан? Терс сан. Терс сандан минус y деп атабыз. Анда терс сандан терс санды чыгарсак, кайра эмне болот? Терс сан. Же болсо минустан минус чыгарсак, кайра эле минус сан чыгат. Анда эмесе бул x минус y кандай болот? Бул жактан чыккан нерсе албетте терс сан болуп чыгыш керек. Анда эмесе биз x минус y да эмнеден модулдан сыртка чыгарып жатканда минус менен көбөйтүп алабыз. Анда эмесе минус x минус y. Кайрадан эскертип өтүп кетейин. X терс сан, ал эми y оң сан. Карагыла, бул жакта терс сандан минус болгон сандан минус оң санды чыгарып атабыз. Минус оң сан, минус болгон эмне болот? Анда эмесе бул жактагы минус же болсо модулдун ичинен албетте кайрадан минус деген сан келип чыгат. Анда эмесе модулдун ичинен минус чыга турган болсо, аны сыртка чыгарып атканда модулдан минус менен көбөйтүп алабыз. Андан сырткары минус y минус x'ке карайык. Y оң сан, ал эми минус x кандай сан? X-тин өзү деле негативден. Же болсо терс сан. Минус эмне болот? Плюс болот. Анда эмесе плюс кайрадан плюс болгон үчүн y минус x эмнеге барабар? Позитив же болсо оң сан болуп чыгат. Анда эмесе бул түздөн түз өзүн y минус x деп чыгарып алсак болот. Бара-баранда кашаларды ачып алайлы. Минус x минус y, ал эми минус менен минус плюс болуп калат. Плюс x минус y, ал эми бул жакта минус y минус x плюс x болот. Ал эми жөнөкөйлөтүп ала турган болсок, минус x менен плюс x жөнөкөйлөйт. Андан сырткары бул жакта минус y минус 3y болот. Минус 3y. Ал эми бул жакта плюс x бар. X минус 3y. Кыскача жөнөкөйлөткөнүздө бул сурообуздун жообу x минус 3y болуп калат. Албетте бул сурообузга бир гана Каракол эркек лицейи туура жооп берди. Жана алардын туура жооп бергендиктери үчүн өзүкчө куттуктап өтөм. Жана бул суроонун жообун жазып алыш үчүн силерге 1 мүнөттүк убакыт берем. Андан кийин кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Сурообуздун жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. A 4төн 3төн кичүү экендигин эске алып, модулдун ичине 4a минус 3 минус модулдун ичине 12 минус 4a туюнтмасынын маанисин тапкыла дейт. Албетте бул жакта көңүл буруп өтүшүбүз керек болгон нерсе a 4төн 3төн кичүү бир сан экендигин көңүл буруп өтүшүбүз керек. Албетте бул суроо үчүн силерге дагы 1 мүнөттүк убакыт берейин. Андан кийин суроону силер менен бирге чыгарайлы. Бул сурообузду биринчи болуп Кадамжай лицейи
жооп берди. Албетте Кадамжай лицей бүгүнкү сабакта биринчи жолу жооп беришти, жакшы. Андан кийин Кадамжай эркек лицейде -9 деп жооп берди. Кадамжай лицей менен жооптору бирдей. Башка жооп болгон лицейлерибиз болсо, албетте алардын да жообун күтөбүз. Andan keyin albatta Жалал Абад кыздар лицейде жооп беришти. Жакшы. Башка жооп болгон лицейлер болсо бир аз да аларды күтө турайын. Азырынча 3 лицейибиз гана жооп берди. Макул, башка жообу болгон лицейлерибиз жок окшойт. Анда эмесе биз сурообузга көңүл бурайлы. Биринчи мен мага берилген ар бир модулду башка кылып бөлүп карап алайын. Биринчи модуль 4a-3 экен. Албетте 4a-3түн ичинден оң сан чыгабы же терс сан чыгабы мен үчүн эң маанилүү болгон нерсе ошол. Анда эмесе мен бул жерде a'нын ордуна кандай 3 бөлүнгөн 4төн 3 бөлүнгөн 4тү кыскача кылып жазып алсак, же болсо decimal number же болсо ондук бөлчөк түрүндө жазып алсак, 0,175 түрүндөгү бир сан. Мен 0,175тен кичүү бир санды кое алат экенмин a'нын ордуна. Анда эмесе мен канча деген санды коеюн? A'нын ордуна мисалы үчүн мен 0,5 деген санды коюп көрүшүм мүмкүн. Туурабы? Себеби 0,175тен кичүү бир сан. Анда эмесе 0,5ти коюп көргөнүмдө 4тү 0,5ке көбөйтсөм, же болсо 4тү жарыма көбөйтсөм, 2 минус 3 минус 1 чыгат экен. Минус 1 чыкса, анда эмесе жөнөкөй гана мисал, ошол эле a 0,75тен кичүү болгон үчүн анын ичинде да минус же болсо терс бир сан чыгат экен. Анда эмесе мен түздөн түз 4a-3тү кандай деп жаза алам? Модулдон сыртка чыгарып атканда минус менен көбөйтүп жаза алам. 4a-3. Минус менен көбөйтүшүмдүн себебин кайрадан эскертип өтүп кетейин. Бул жакта a'нын ордуна 4төн 3төн кичүү болгон бир санды коюп жазып алдым. Санды коюп жазылганда модулдун ичинде терс бир сан жооп болуп чыкты. Анда мунун ичинде минус болгон жооп келгендигинен сыртка минус менен көбөйтүп жазып алдым. Андан кийинки мисалыбыз 12 минус 4аны карап көрөйүн. 12 минус 4a. Бул да модулдун ичинде. Бул жакта да кайрадан a'нын ордуна 4төн 3төн кичүү бир сан алышым керек. Мисалы үчүн кайрадан эле биринчи мисалды алган эле 0,5ти коюп көрө турган болсом, 4тү 0,5 менен көбөйтө турган болсом 2, ал эми 12ден 2ни чыгарсам 10 чыгат, туурабы? Ал эми 10 оң сан. Оң сан болгондуктан аны сыртка, анда эмесе 12 минус 4a деген модулдун ичинен оң сан чыгат экен. Оң сан болсо, анда мен 12 минус 4аны түздөн түз модулдан 12 минус 4a деп чыгарып алышым мүмкүн. Ал эми мен ушул жазгандарымды бул жака жазып алайын. Минус 4a minus 3 Kaçan cevabım minus alemi 12 minus 4 tane yazalım. 12 minus 4a. Albatta bu jakta modülden çıkargandan keyin har bir tuyultmаны kaşa menен жазып алсак туура болот. Себеби бул жакта kaşa менен жазбасак, могу жерде өзүң көргөндөй эки жакка тең kaşa коюп алдым. Kaşa койбогонумда минус 12 минус 4a болуп калат. Ал эми бул жакта тескери болуп калат. Себеби kaşa койбосом минус 12 минус 4a. А бул жакта kaşa койгондо минус 4a плюс 4a болуп калат. Ошол себептен ар дайым модулдан сыртка чыгарып жатканда эмне менен kaşa менен чыгарганыбыз оң болот деп ойлойм. Анда эмесе мен kaşаларды ачып ала турган болсом, минус 4a минус минус 3 плюс 3 болот. Минус 12 минус минус 4a минус менен минусту көбөйткөнүбүздө албетте бул минусту көбөйткөнүздө плюс болот, плюс 4a. Өзүңөр көргөндөй минус 4a менен плюс 4a бири-бирин жөнөкөйлөтөт. Андан сырткары колубузда калган нерсе эмне? Плюс 3 минус 12. Плюс 3 минус 12 албетте минус 9га барабар болот. Албетте бул сурообузга кайсы лицейлерибиз Кадамжай, Каракол жана Жалал Абад кыздар лицейи туура жооп бериптир. Ал лицейлерибизде өзгөчө куттуктап өтөбүз. Жана бул сурообуздун жазып алуу үчүн силерге 1 мүнөттүк убакыт берем. Андан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантабыз.
суроонун жообун жазылган болсоңуздар, анда кийинки суроого өтөйлү. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. А минус 2ден кичүү экендигин эске алып, төмөнкү туюлманын маанисин тапкыла дейт. Албетте бул жакта эмне бар? Биздин эскерип өтүп кетишибиз керек болгон нерсе. Квадраттык тамыр же болбосо даражасы жуп болгон ар кандай тамырдын ичинен чыккан сан биринчи эмне болуп чыгат эле, сыртка чыгып атканда модуль менен кошо чыгат эле. Албетте модуль менен кошо чыгат, анан модулдан кийин түздөн түз чыгат. Бул жакта а квадрат, мындай эстен чыгарбайлы. Албетте бул жакта да биз да ошого көңүл буруп карап өтүшүбүз керек. Азырынча Кадамжай лицей жана Каракол лицейлери бат-баттан суроону чыгарып коюшкан окшойт. Суроонун жообун 4 минус А деп жооп беришти. Жакшы. Мен күтөм. Азырынча суроолорубузга Кадамжай лицейи, Каракол лицейи жооп бериптир. Андан кийин Жалал Абад кыздар лицейи да жооп беришиптир. Жакшы. Башка жооп болгон лицейлерибиз болсо, албетте бүгүнкү сабагыбызда өзгөчө Каракол лицейи жана Жалал Абад кыздар лицейи активдүү катышып жатышат. Аларды өзгөчө өтөм. Андан сырткары Кадамжай лицейи да акыркы суроолордо жооп берип, алар да активдүү катышып башташты. Анда эмесе башка жооп болгон лицейлерибиз болбосо, сурообуздун чыгарып көрөйлү. Биринчи, мен суроону чыгарып жатканда эң ичкери жактагы мага берилген тамырдын ичиндеги сандарды эмне кылып алайын? Тамырдын ичинде жөнөкөйлөтүп алсам болот, же болбосо жалпы бөлүүчүдөн таап жазып алсам болот. Жалпы бөлүүчүлөрүн кантип табам? Биринчи а квадрат квадраттык теңдем экендиги түздөн түз көрүнүп турат. Анда эмесе мен а квадратты а көбөйтүлгөн а деп жазып алышым мүмкүн. Андан сырткары бул жакта плюс 4 бар. Ал эми плюс 4тү кандай жазып алсам болот? Аны жазып атканда албетте ортоңку туюнтмага да көңүл буруп отушум керек. Себеби бул жактан жазганым плюс 4түн минус 2 көбөйтүлгөн минус 2 түрүндө да жазып алышым мүмкүн. Же болбосо плюс 2 көбөйтүлгөн плюс 2 түрүндө да жазып алышым мүмкүн. Мага оң болгону себеби бул жакта плюс 2 көбөйтүлгөн плюс 2 себеби ортоңкуга да оң болуп келиш керек. Плюс 2 көбөйтүлгөн плюс 2. Бул экөөнү көбөйткөндө албетте 4 барабар болот. Булар бири-бири менен көбөйткөнүбүздө 2 көбөйтүлгөн а плюс 2 көбөйтүлгөн а плюс 2а, ал эми плюс 2 көбөйтүлгөн а кайрадан бул деле плюс 2а. Бул экөөнүн суммасы плюс 4а болот. Өзүңөр көргөндөй плюс 4а менен бул жактагы 4а экөө тең бири-бирине барабар. Албетте булар бири-бирине барабар болбосо мен төмөндөгүдөй же болбосо берилген мааниде буларды жаза албайм. Ошол себептен эми мен мага берилген сандарды жөнөкөйлөп жазып турган болсом. Тамырды ачтым. Барабар а квадрат минус 7а плюс 18 плюс тамырды ачтым. Тамырдын ичинде эмне? А плюс 2 көбөйтүлгөн а плюс 2 деп жазып алышым мүмкүн экен. А квадрат плюс 4а плюс 4түн ордуна. Анда эмесе а плюс 2 көбөйтүлгөн а плюс 2 эмнеге барабар? А плюс 2нин квадратына барабар. Өзүңөр көргөндөй. А плюс 2нин квадратына барабар. Ал эми а плюс 2нин квадраты сырткы эмне болуп чыгат? Тамырда кайдан жазып турган болсом, а квадрат минус 7а плюс 18 плюс тамырдын ичинде а плюс 2 болуп чыгат. Кайрадан эскертип өтүп кете турган болсом, бул жакта даражасы жуп болгон үчүн сыртка эмне болуп чыгат? Модулдун ичинде чыгат. Ал эми а плюс 2 сыртка эмне болуп чыгат? Плюс болуп чыгат же минус болуп чыгат модулдун ичинен? Карай турган болсок, а минус 2ден кичүү бир сан экен. Минус 2ден кичүү, мисалы үчүн канча алышыбыз мүмкүн? Минус 3 алышыбыз мүмкүн. Минус 3'tü. A'nın orada minus 3'tü koyup görsem. Minus 3 plus 2 minus 1. Emne? Anda modülün içi minus. Yoksa ters san çıkıp. Ters san çıkan emne kılavuz? Albatta modülün sırtlarına minus. Benim koyup çıkarabız. Anda mesela a kvadrat minus 7a plus 18 plus
minus көбейтілген, сен минусмен көбейтілген, мұның үшін терістен шыққан үшін a плюс 2 деп жазып алсам болады. Ал эми тамырды жаптым. Андан кейін тағы сұрау ұзыланып тұрған болсақ, бара-бар тамыр a квадрат минус 7a плюс 18, ал эми бұл жақтан минус a плюс минус минус болады, плюс минус минус болғандықтан қара минус түзден түз жазып алдым. Минус көбейтілген a минус плюс 2 минус 2-ге бара-бар болады. Ал эми жөнөкөйтүлгөн абалда жазып алсақ мұны a квадрат минус 7a плюс 18 минус a минус 2 жөнөкөйлөп жазылсақ бара-бар тамырдын ичинде кайрадан a квадрат минус 7a бар бұл жақта, ал эми бұл жақта минус a бар. Минус 7a минус a минус 8a. Ал эми плюс 18 менен минус 2 бар, ал плюс 16 болуп жөнөкөйлөп. Плюс 16. Албетте ушул түрдө жөнөкөйлөтүп алдык. Ал эми калганын мунун ичинде a да жөнөкөйлөтүп алыш керек. Жалпы бөлүшүүнү бөлүп таба турган болсок, a квадратты мен a көбөйтүлгөн a деп жазылсам болот. Ал эми плюс 16-ны плюс 4 көбөйтүлгөн плюс 4 деп жазылсам деле болот. Бирок бул жакта ортоңку түйүнтмага туура келбей калышы мүмкүн. Ошол себептен минус 4 көбөйтүлгөн минус 4 деп жазып алам. Жазып алсам, анда эмесе өзүң көргөн булар бири-бири менен көбөйткөнүбүздө минус 4a жана минус 4a. Минус 4a минус 4аны кемитсек минус 8a. Өзүң көргөнү минус 8a менен ортоңку түйүнтма бирдей. Анда эмесе мен мага берилген түйүнтманы a минус 4-тün квадраты түрүндө жөнөкөйлөтүп алышым мүмкүн. Жана бул сыртка чыкканда эмне болуп чыгат? Тамырдын ичинде a минус 4 болуп чыгат. Ал эми a минус 4 сыртка кандай болуп чыгат? Кантип жөнөкөйлөтүп алсак болот? Модулдун ичинен сыртка чыкканда a минус 2ден кичүү бир сан минус 3 деп алайлы кайрадан эле. Минус 3, анын ордуна минус 3'тү коюп көрсөм, минус 3, минус 4, минус 7ге бара-бар. Кандай сан чыгат экен? Терс сан чыгат экен. Ошол себептен булар сыртка чыгып аткан минус менен көбөйтүп чыгарам анда. Минус a минус 4 бара-бар силер айткандай 4 минус a деген жооп келип чыгат. Минус a минус минус 4 плюс 4кө бара-бар. Анда эмесе бул суроого Кадамжай, Каракол жана Жалал Абад кыздар лицейи туура жооп беришти. Алардын туура жооптор үчүн өзгөчө куттап өтөм. Жана бул суроонун жообун жазып алыш үчүн силерге 1 мүнөт убакыт берем. Андан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантабыз. Албетте мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болуп калат. Андан кийин 5 мүнөттүк тыныгуу беребиз силер менен. Андан кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Кайрадан эскертип өтүп кете турган болсок, бул суроолорду чыгаргандан кийин түшүнбөгөн жериңер болсо, же болбосо түшүнүксүз бир жерлер болгон болсо, албетте бизге Truecom программасы аркылуу жазсаңар болот. Мен да колдон келгенче жооп бергенге аракет кылам силерге. Сурообуздун жообун жазып алган болсоңуздар, анда бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу менен таанышайлы. Акыркы суроосу теңдеме түңүндө бөлүп тур. Бул суроодо биз x'ти табышыбыз керек. X канчага бара-бар? Там модулдун ичинде 2x минус 3 бара-бар 5 деген суроо. Бул жакта x ордуна келиш мүмкүн болгон сандарды тапкыла. Кадамжай лицейи, Каракол лицейи жооп беришти. Жакшы. Башка Анасыркай кыздар лицейи да, Ош кыздар лицейи жооп жазышыптыр. Жакшы, башка жооп болгон лицейлерибиз, албетте алардан жообун күтөлү.
Surxondaryo litseyida job joylashibdir. Yaxshi. Ana mesela azırınca 4 litseyimiz cevap berdi. Sorunuzu çıkarıp ko'rsak деле bo'ladi deb o'ylayman. Birinchi, biz modulluk tenglemelerde çıkarıp жатқаныбызда эмнеге көңүл бурушубуз керек? Albatta, көңүл бурушубуз керек болгон нерсе бул жакта. Модулдун ичинен сыртка кандай сан 5 болуп чыгышы мүмкүн? Модулдун ичинде 10 сан же болсо плюс 5 деле сыртка 5 болуп чыгышы мүмкүн, андан сырткары минус 5 деле 5 болуп чыгышы мүмкүн. Туурабы? Андан эмесе мен бул жакта 2x минус 3 канчага плюс 5ке барабар болушу мүмкүн, же болбосо 2x минус 3 минус 5 деле болушу мүмкүн. Себеби плюс 5 болсо деле, минус 5 болсо деле модулдан сыртка 5 болуп чыгат экен. Анда эмесе мен эки теңдемени тең чыгарып көрсөм, биринчи 2x барабар минус 3тү теңдеменин оң жагына алып өтө турган болсом плюс 3 болуп өтөт. 5 плюс 3. Албетте 2x барабар 8. Бул жактан x барабар 4 деген жооп келип чыгат. Бул биздин биринчи жообубуз. Ал эми экинчи теңдеменин жообун карай турган болсок, 2x минус 3. Бул жакта минус 3 теңдеменин оң жагына өткөндө барабар минус 5 плюс 3 болуп өтөт. Анда 2x барабар минус 5 плюс 3 канчага барабар? Минус 2ге барабар болуп калат. Эки жакты 2 менен бөлгөнүбүздө x барабар минус 1 деген жооп келип чыгат. Албетте, бул сурообузга Кадамжай лицей, Каракол, Ош кыздар лицей жана Жалал Абад кыздар лицей туура жооп беришти. Туура жооп бергендер үчүн өзгөчө рахматымды айтып өтүп кетейин. Жазылышы боюнча эң туура жоопту албетте бул жакта Жалал Абад кыздары белгилеп өтүп кетти. Анда эмесе, бүгүнкү сабак биринчи бөлүмүн ушул жерде аяктайлы. Андан кийин 5 мүнөттүк тыныгуу берели. 5 мүнөттөн кийин кайрадан силер менен онлайн аркылуу жолукканча деп калам.
Сабагыбыздын экинчи бөлүмүн кайрадан баштайлы. Кайрадан саламатсыңар деп сабагыбызга баштайлы. Урматтуу 11 класстын жалпы республикалык тестөөлөргө даярданып жаткан окуучулары. Сиздер менен акыркы чыгарган сурообуз модулдук теңдемелер боюнча болчу. Албетте, ал эми мындан кийинки сурообузга көңүл буруп өтсөк. Эгерде силерге берилген төмөнкү теңдеме 0 барабар болсо, анда x плюс y плюс z'тин суммасын тапкыла деп берилиптир. Албетте, суроо үчүн 1 мүнөт убакыт берели, андан кийин силер менен суроону бирге чыгарайлы. Азырынча Кадамжай лицейи, Ош кыздар лицейи, Жалал-Абад кыздар лицейи жооп беришти. Акыркы болуп, албетте, Каракол лицейи да жооп берди. Башка жооп болгон лицейлерибиз албетте бүгүнкү сабагыбызда ушул 4 лицейибиз активдүү катышып жатышат. Кадамжай лицейи, Ош кыздар лицейи, Жалал-Абад кыздар лицейи жана Каракол балдар лицейи. Албетте, булардын баардыгынын жообу тең -3 болуптур. Жакшы. Анда эмесе биз бул суроонун жообун силер менен бирге чыгарганга аракет кылып көрөлү. Биринчи, бизге берилген бул теңдемеде акыркы жообу албетте 0 чыгыптыр. 0 чыгышынын бир гана жолу бар. Бул да эмне? Ар бир модулдун ичинден албетте 0 гана чыкса гана бул сурообуздун жообу 0 чыгышы мүмкүн. Эмнеге 0? 0дон башка бир сан чыгышы мүмкүнбү? Албетте 0дон башка бир сан чыгышы мүмкүн. Бирок 0 чыгышы үчүн, акыркы жооп 0 болушу үчүн ар бир модулдун ичинен чыккан жооптор 0 гана болушу шарт. Се 0дон башка бир сандар чыкканда, мисалы үчүн ар дайым оң сандар чыгат. Оң сандардын суммасы албетте ар дайым 0дон чоң болот. Ошол себептен биз ар бир модулдун ичинин 0га барабар деп алабыз. Анда эмесе 3x минус 6 барабар 0. Бул жакта минус 6-нын теңдеменин оң жагын алып турган болсок, 3x барабар 6, x барабар 2 деген жооп келип чыгат. Ал эми 2 плюс y барабар анда 0 деп алып ала турган болсок, 2-ни теңдеменин оң жагын алып турсак, y барабар минус 2 деген жооп келип чыгат. Ал эми 9 плюс 3z барабар 0. Бул жерден да 9ду теңдеменин оң жагын алып турсак, 3z барабар минус 9, z барабар минус 3 деген жооп келип чыгат. Албетте эми x плюс y плюс z'ти жазып алсак, x плюс y плюс z барабар x 2 плюс y минус 2 плюс z минус 3. Албетте бул барабар плюс 2 менен минус 2 бири-бирин жөнөкөйлөтөт. Ал эми аягында минус 3 деген силер айткан минус 3 жооп калат. Кадамжай лицейи, Ош кыздар лицейи, Жалал-Абад кыздар лицейи жана Каракол эркек лицейлерин бул суроого туура жооп бергендер үчүн куттуктап өтөм. Жана бул суроонун жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт берейин. Андан кийин кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы.
Суроонун жообун жазылган болсоңуздар, анда кийинки сурообуз теңдемени чыгаргыла деп берилген суроо. Албетте, бул теңдеме да өзгөчөлөнүп турган башка теңдемелерден бирөө. 1 минут убакыт берели бул суроону силер чыгарып алышыңыздар үчүн. Андан кийин суроону силер менен бирге чыгарып өтөйлү. Undefined, тамыры жок дейт. Жакшы, башка жооп болгон нерселерибиз албетте аларда күтө турайлы. Азырынча Кадамжай лицейи, Ош кыздар лицейи жана Жалал Абад кыздар лицейи гана жооп жазышты. Башка жооп болгон лицейлерибиз Каракол лицейде жооп жазышты. Жакшы. Азырынча 4 лицейибиздин сабагыбызда активдүү катышып жаткан лицейлерибиз 4 лицейибиздин сурообузга жооп жазышты. Анда эмесе бул суроону силер менен бирге чыгарып көрөйлү. Албетте биз бул суроону чыгарардан мурда теңдемени чыгарып жатканда албетте эмнеге көңүл бурушубуз керек? Модулдун ичи, бул жакта модулдун ичинде кайра бир башка бир модуль бар, анда көңүл буруп өтүшүбүз керек. Мунун ичи -3 же болбосо +3 барабар. -3 да модулден сыртка чыкканда +3 болуп чыгат, ал эми +3 да модулден сыртка чыкканда 3 болуп чыгат. Анда эмесе мен модулден сыртка чыккан абалын жазып отурган болсом, модуль 2x + 1 + 4 барабар -3 деп жазып алсам. Бул биринчиси, ал эми экинчиси модулдун ичинде 2x + 1 + 4 барабар 3 деген жооп. Албетте, ал эми бул жактан +4тү теңдеменин оң жагына алып отурган болсом, модуль 2x + 1 барабар -3 -4 +4 -4 болуп өтөт. Ал эми модуль 2x + 1 барабар -7 дейт. Өзүңөр көрүп тургандай, модуль 2x + 1 -7ге барабар болуп чыкты. Мындай болушу мүмкүнбү? Албетте мындай болушу мүмкүн эмес. Себеби эч качан модулдун ичинен модулден сыртка чыкканда минус деген сан сыртка чыкпайт. Ар дайым сан оң сан болуп чыгышы керек. Анда эмесе биринчи бөлүк же болсо бизге берилген биринчи бөлүмдөн бул жакта жооп жок деп кыскача айта алышыбыз мүмкүн. Биринчи бөлүмдөн. Ал эми экинчи жактын текшерип көрүшүбүз керек. Экинчи жакты текшерип көргөнүбүздө модулдун ичинде 2x + 1 барабар 3, ал эми +4тү теңдеменин оң жагына алып отсам -4 болуп өтөт. Ал эми модуль 2x + 1 барабар 3 - 4 - 1. Мында да көргөн болсоңор, тамырдын ичине минус тамыр дейм да, кечиресиздер. Модулдан сыртка -1 деген сан келип чыгыптыр. Мындай болушу мүмкүнбү? Албетте мындай да болушу мүмкүн эмес. Себеби ар дайым модулдан сыртка оң сан келип чыгышы керек. Анда эмесе бул жактан да жооп жок деп белгилеп айтып алышыбыз мүмкүн. Өзүңөр көргөндөй, эки жакта тең жооп жок болуп чыкты. Анда эмесе бул сурообуздун жообу силер айткандай тамыры жок же болбосо жооп жок сыяктуу айтып кетсек болот. Каракол лицейи, Жалал Абад кыздар лицейи, Ош кыздар лицейи бул сурообузга туура жооп беришти. Аларды туура жооп берген үчүн куттуктайбыз. Жана суроонун жообун жазып алыш үчүн силерге бир аз да убакыт беребиз. Сурообуздун жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз: x 2ден чоң экендигин эске алып,
төменгі теңдемени чыгаргыла деп берген суроо. Албетте бул жакта көңүл буруп карап көтүшүбүз керек болгон нерсе x 2ден чоң. Албетте бул сурообузга биринчи болуп Кадамжай лицейи жооп берди. Каракол эркек лицейде -2 деп жооп бериптир. Жакшы. Башка жооп болгон лицейлерибиз. Ош кыздар лицейи 3 деп жооп бериптир. Жалал Абад кыздар лицейи да жооп беришти. Каракол эркек лицейи жообунан баштады. Жакшы. Башка жооп болгон лицейлерибиз барбы? Азырынча бардык лицейлерибиз тең жооп беришти. Жакшы, балким бизди YouTube аркылуу көрүп жаткан көрөрмандарыбыз да бул суроонун жообун чыгарып жатышкандыр. Аларды күтө турайлы. Бөлүнгөн убакыт өз аягына чыкты деп ойлойм. Анда эмесе биринчи көңүл буруп сурообузду чыгаранга аракет кылып көрөлү. Бул суроону чыгарарда биринчи мен келгиле мен сырттан эмес эң иштеги биринчи эмнелерди модулду ачып баштайын. Албетте 2 минус x дейт. Эң иштеги модулду карай турган болсок, албетте бул жакта x эмнеден чоң? 2ден чоң бир сан экен. Анда эмесе эмне кантип жазып алышыбыз мүмкүн? Анда эмесе 3x 2 минус x болса, x 2ден чоң bir сан болса, анда мен анын ордуна 3 жазылсам болот. 2 минус 3 минус 1ге барабар. Албетте анда бул модулдун ичинде минус сан чыгат, же болбосо терс сан чыгат экен. Терс сан чыкса, анда эмесе ал модулдан сыртка чыгып жаткан кезде мен аны эмне менен минус менен көбөйтүп алам. Минус 2 минус x. Минус менен көбөйтүп алышынын себебин кайрадан эскертип кетейин. Модулдун ичинде терс сан чыккан үчүн терс сан ар дайым модулдан сыртка минус менен көбөйтүлүп чыгарылат. Ошол себептен мен модулдун ичин минус менен көбөйтүп алдым. Барабар 10. Ал эми 3x бул жердеги плюс минус минус болот. Минус 2 ал эми минус минус x плюс x болот. Барабар 10. Кайрадан улантып турган болсок 3x плюс x 4x'e барабар 4x минус 2 барабар 10. Албетте эми мындан буягы өзүңөр көргөндөй эле жөнөкөй теңдемелерди чыгаруу жолу. 4x минус 2 барабар канчага? Минус 10го. Же болбосо 4x минус 2 барабар плюс 10го деп алсак. Минус 2-ни биринчи теңдеме минус 2-ни теңдеменин оң жагына алып турган болсок 4x барабар минус 10 плюс 2 4x барабар минус 8 ал эми x барабар минус 2 деген жооп келип чыкты. Ал эми кийинкисинде ордуна коюп көрө турган болсок 4x барабар ал эми минус 2 теңдеменин оң жагына алып 10 плюс 2 болуп өтөт. Ал эми 4x барабар 12 x барабар 3 деп жазып алышыбыз мүмкүн. Албетте бул жакта биз x'ти кайсы жакта бул жакта ар бирин ордуна коюп көрүп текшерип чыгышыбыз керек. Теңдеменен тапкандан кийин бул жакта x-тин ордуна минус 2 койгонубузда өзүңөр көргөндөй жооптор кайсынысына туура келет. Ошого карап жооп x минус 2 же болбосо x барабар 3 деп айта алышыбыз мүмкүн. Албетте бул сурообузга бардыгыбызда жооптор жаздык. Бардыгыбызда жообунда туура деп айта алам. Калгандар үчүн сурообузду жаза алсаңыздар болот. Вебтериңиздерге бир аз да күтө турайын 30 секунда. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Сурообуздун жообун жазган болсоңуздар, кийинки суроо менен сабагыбызды улантсак болот.
Теңдеменин мүмкүн болгон бардык чыгарылыштарын көбөйтүндүсүн тапкыла деп берилген суроо. Бул да өзгөчөлүнүп турган модулдук теңдемелерге бир мисал. Бул сурообузда чыгарып көрсөңүздөр болот. Бираздан бул типтеги теңдемелерде кандай чыгарылыш жолдорун 1 мүнөттөн кийин силерге көрсөтүп өтөбүз буюрса. Жооптор келгени баштады. Жакшы. Башка жооп болгон нерселер, аларды күтө турсак. Азырынча 3 лицейибиз жооп берди. Кадамжа лицей, Жалал-Абад кыздар лицейи, Ош кыздар лицейи, албетте, Каракөл лицейибиз да жооп бериптир. Жакшы. Анда эмесе, бул сурообузду чыгарылыш жолунда бир силер менен бирге көз чаптырып өтөйлү. Биринчи, бул типтеги суроолорду чыгараарда жөнөкөй гана бир модулдук теңдемени чыгарып аткандай эле чыгарып өтүп кетсек болот. Биринчи, мен x + 6 барабар 2x - 3 же болбосо x + 6 барабар минус 2x - 3 деп. Биринчи да ичи оң санда болушу мүмкүн, терс санда болушу мүмкүн. Ушул типте суроолорду улантып чыгарып алышыбыз да мүмкүн. Албетте, анда эмесе мен биринчи теңдемени чыгара турган болсом, биринчи теңдемеде x'ти теңдеменин оң жагына алып өтө алам, ал эми минус 3тү болсо теңдеменин сол жагына алып өтө алам. X'ти минус 3тү теңдеменин сол жагына алып өтө алсам, плюс 3 болуп өтөт. 6 плюс 3 барабар 2x. Ал эми плюс x теңдеменин оң жагына өткөндө минус x болуп өтөт. Минус x. Анда эмесе бул жактан 2x минус x барабар x. Ал эми 6 плюс 3 барабар 9 деген жооп келип чыгат. Бул биздин биринчи жообубуз. Ал эми экинчи жообубузду карай турган болсок, экинчи жообубузду биринчи мен качан ачып алышым керек? Анда эмесе x плюс 6 барабар минус 2x минус 3 плюс 3кө барабар. Анда эмесе мен минус 2x'ти теңдеменин оң жагына алып өтөлайм. x минус 2x теңдеменин оң жагына алып өтө алсам плюс 2x болуп өтөт. Ал эми плюс 6-ны теңдеменин сол жагына, оң жагына алып өтө турган болсом, барабар 3 минус 6 болуп өтөт. Өзүңөр көргөндөй x плюс 2x 3x'ке барабар. Ал эми 3 минус 6 минус 3кө барабар. Эки жак тең 3кө бөлгөнүбүздө, анда эмесе x барабар минус 1 болуп калат. Албетте бизден суралган нерсе эмне? Суроодо албетте көңүл коюп окушубуз керек. Жоопторун таптым, 9 жана минус 1 экен деп калтырып койбошубуз керек. Суроодо бизден эмне суралып жатат? Чыгарылыштарынын көбөйтүндүсү суралып жатат. Көбөйтүндүсү, анда эмесе мен мага чыгарган жоопторду x1 менен x2-ни бири-бирине көбөйтүшүм керек. x1 көбөйтүлгөн x2 барабар 9 көбөйтүлгөн минус 1 барабар минус 9 деген жооп келип жатат. Албетте, силер айткан сыяктуу эле. Бардык лицейлерибиз бул суроого туура жооп бериптир. 4 лицейибиз тең. Кадамжа лицей, Жоктал лицей, Жалал-Абад кыздар лицей жана Каракөл эркек лицей. Албетте, бул лицейлерди куттуктап өтөм. Жана бул сурообуздун жообун жазып алуу үчүн бир аз убакыт берем. Андан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантабыз. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Минус 4 x'тен кичүү жана x 2ден кичүү экендигин эске алып, төмөнкү туйултманын маанисин тапкыла дейт. Албетте, бул жакта өзүңөр көргөндөй 2 модуль бар жана бул модулдар дагы модулдун ичиндеги x'терди жогорудагы
бизге берилген информация менен байланышы бар. Тыгыз байланышы бар. Ошого карап биз сурообузду чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Силер үчүн 1 мүнөттүк убакыт. Албетте бул жакта силер жоопту бат-баттан жазып чыксаңыздар, албетте бул мени бир жагынан кубандырып жатат, бирок экинчи жагынан бул суроону мурда чыгарып көргөн болушуңуздар мүмкүн китеңиздерде. Кайрадан эле бул суроону жаңытан көрүп аткансып, кайрадан чыгарып көрүңүздөрдү силерге сунуштамакмын. Себеби жалпы сыйлык тестилөөдө ар кандай суроолор келип калышы мүмкүн. Албетте бул сизге бат эле 10-15 секунддун ичинде 4-8 тең жооп беришти. Жакшы, алар бир жагынан кубандырат, бирок экинчи жагынан бул сурообузду же болбосо барлык суроолорубузду бул жакта онлайн сабак аркылуу берип жаткан суроолорду кайрадан биринчи жолу көрүп аткансып, өзүңөрдү сынап көрүү үчүн кайрадан чыгарып көрүшүңүздөрдү сунуштамакмын. Албетте бизде онлайн аркылуу көрүп жаткан угармандарыбыз да бар. Аларды да күтө турайлы, белким алар да бул сурообуздун чыгарып жатышкандар. Чокта лицей бул суроону экинчи жолу сурап жатасыңар деп ойлойм. Себеби мындан мурдагы суроо сабактарыбызда да бул сурообузга жооп берген болчубуз. Ошол себептен кайрадан бул суроонун жообун бербей эле коеюн. Сурообузда көңүл бура турган болсок анда бизге бөлүнгөн убакыт да өз аягына жетти. Биринчи, мен ар бир модулду бирден бөлүп карап чыгайын. Биринчи модулда карай турган болсом x-2. Бул модулдун ичинен чыккан сан оң сан болуп чыга же терс сан болуп чыга. Ага көңүл бура турган болсок, албетте бул жакта x-4 менен 2-нин арасындагы бир сан экен. Анда эмесе мен x-ин ордуна кандай? Мисал үчүн -3 алып кое турган болсом, себеби -4төн чоң сан, -3 алып кое турган болсом, -3, -2, -5 болот. Албетте бул терс сан. Сырткы эмне болуп чыгат? Терс сан болгондуктан аны минус менен көбөйтүп алышым керек. Же болбосо андан сырткары башка эмне алып алышым мүмкүн? 2ден кичүү бир сан коюп көрүшүм да мүмкүн. Аны эле коюп текшерип көргөндө, мисалы үчүн 1 коюп көргөндө 1 - 2, албетте ал да -1 чыгат. Ал да терс сан болгондуктан аны эмесе менен x - 2-ни модулдан сыртка чыгып жатканда минус менен көбөйтүп алышым керек. Минус көбөйтүлгөн x - 2. Албетте качанда жазууну унутпайлы. Андан кийин плюс. Ал эми x + 4тү карай турган болсок, x + 4тү x-ин ордуна кандай сан койсок деле. Мисалы үчүн -4төн чоң сан, -4төн бир чоңу -3. -3тү коюп көрө турган болсом, -3 + 4 албетте 1 оң сан чыгат экен. Сыртка оң сан ошол эле бойдон оң сан чыккандыктан сыртка ошол эле бойдон жазылат. Ал эми андан башка кайсы санды коюп көрүшүм керек? 2ден бир кичүү сан 1ди коюп көрсөм, 1ди коюп көргөндө 1 + 4 кайрадан эле 5, ал да оң сан, анда түздөн түз x + 4 деп түздөн түз жазып алышым мүмкүн экен. Жана плюс 1. Ал эми бул жактан өзүң көргөндөй кашаларды ачыла турган болсок, -x -2 + 2ге барабар, плюс x + 4 жана плюс 1. Өзүң көргөндөй -x менен +x бири-бирин жөнөкөйлөтүп алат. Андан сырткары кылуубузда бизде +2 + 4 жана +1 деген жооптор калды. Булардын баарынын суммасын тапканыбызда +2 + 4 +6 +6 +1 +7ге барабар. Албетте бул сурообузга Кадамжай, Ош кыздарчы, Жалалат кыздарчы, Каркол силери туура жооп беришти. Аларды туура жооп бергендер үчүн куттук өтөм. Жана бул суроонун жообун жазып алыш үчүн силерге бир аз да убакыт берем. Андан кийин кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантабыз. Макул, суроонун жообун сурап жаткан болсоңуздар, бул китеп
ОРТ менен байланышкан темаларды кандай десем, очерти менен же болбосо өзүнүн кезеги менен коюлган китеп. Бул китептеги албетте бизге берилген бул китептеги суроолор, компастагы китеп, компас китебиндеги суроолор бизде жалпы республикалык тестилөө үчүн ал деңгээлге караганда оор суроолор, аны ачык айтыш керек. Бирок бир эле мезгилдин өзүндө бизге жалпы республикалык тестилөөгө келген окуучулардын өзү бир гана мезгилдин өзүндө негизги тесттен кийин белгилүү болгон, мисалы үчүн инженерия же болбосо ушул сыяктуу математика менен тыгыз байланышы болгон факультеттерге кирем деген мезгилде, мисалы үчүн инженерия же болбосо компьютер, информатика сыяктуу факультеттер жазып жаткан окуучуларда албетте биз ушул сыяктуу эле же болбосо ушул темптеги бирдей деңгээлдеги суроолор келип чыгат. Бир гана мезгилдин өзүндө силерди негизги тестке эмес, негизги tesттен кийинки суроолорго да даярдап жатабыз. Андан сырткары бул суроолор менен тыгыз байланышы болгон SAT-ден да, SAT китептер менен да бул суроолор, бул китептер чыгарып жаткан SAT менен байланышы болгон китептерден да карап өтүлгөн. SAT менен байланышы болгон китептерде да main тестте албетте бир аз да суроолор оор жеңилирээк болот буга караганда. Бирок subject тестиге келгенде, subject тестте албетте ушул деңгээлдеги суроолор. Ошол себептен компас китеби менен уланып жатабыз. Андан сырткары себатта карай турган болсок, себатта жалпы программа боюнча бир гана китеп же болбосо ОРТ боюнча колубузда жалпы китеп болгон китеп, бардык лицейлердин колунда болгон китеп компас китеби. Андан сырткары башка китептер себат лицейлердин колунда жок. Ушул себептен биз компас китеби менен сабактарыбызды өтүп жатабыз жана силерди ошол компас менен даярдап жатабыз деп айта алам. Эки себеби бар. Кыскача кылып айтканда, ошол себептен. Ал эми Ош кыздар лицейи экзамендеги суроолор жок. Албетте алардын суроолорду кийинчерээк силер менен да онлайндагы суроолорду аны башка чыгарып өтөбүз. Албетте силер кампка келе турган окуучулар менен болгондо Ош кыздар лицейи. Ал эми кийинки сурообуз менен сабагыбызды уланта турган болсок. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. X0дөн кичине жана Y0дөн чоң жана минус Z Y-ден чоң экендигин эске алып, төмөнкү буйртманы жөнөкөйлөткүлө деп берилген суроо. Албетте бул сурообуз бир аз да деңгээли, башка суроолорго караганда бир аз да оор, бирок силер чыгара аласыңар деп ишенем. Жана 1 мүнөт убакыт берели бул суроо үчүн. Андан кийин сабагыбызды улантайлы. Азырынча бул сурообузга эки лицейибиз гана жооп бериптир. Бир аз да күтө турайлы, балким башка лицейлерибиз да сурообуздун жообун жазышар. Азырынча Кадамжай жана Ош кыздар лицейи жооп бериптир. Албетте Жалал Абад кыздар лицейи да жоопторун коюшту. Жакшы. Башка жооп болгон лицейлерибиз барбы? Аларда бир аз да күтө турайлы.
Sizlerge belirlenen vaqt öz ayağına çıktı. Anda emese suroonun жообун карап көрөлү. Birinci, har bir moduldu başka kılıp bölüp karap görün. Birinci, x minus y karap durgan bolsam, özüңөр көргөндөй x özü ters san. Ters sandan kayradan ile minus de başka bir sandı çıkarıp atabız. Al эми y 10 san болгондуктан minus kayradan ile minus болгондо экөө тең minus minus. Bunun içinden albatta же болсо мунун ордуна сан коюп көрүп деле чыгарып көрсөңөр болот. Мисалы үчүн x'in ордуна minus 1, y'in ордуна 1 сыяктуу же болсо y'ти 2 алып ошол сыяктуу ордуна сан коюп чыгарып көрсөңөр деле болот. Ал эми бул жакта кайрадан көңүл буруп карай турган болсок, x өзүн терс сандан башка бир санды кемиткенибизде албетте бул жактан кайрадан эле терс сан чыгат. Анда эмесе бул модулдун ичинен терс сан чыккандыктан аны эмне менен минус менен көбөйтүп алабыз. Модулдун сыртка чыккан минус x минус y. Ал эми y минус z дейт. Y'тин өзүн карай турган болсок, y 10 сан, ал эми минус z y'тен да чоң. Анда эмесе алда 10 сан чыгат экен. Анда эмесе 10 сан менен 10 сандын суммасы кайрадан эле 10 сан болгондуктан мунун ичинде кайра эле ошол эле бойдон чыгат. Анда эмесе y минус z деп жазып алышым мүмкүн. Ал эми x плюс z карай турган болсок, x терс сан, ал эми z'ти карай турган болсок, плюс z деп атат. Z'тин өзү терс сан, себеби эмнеге? Минус менен көбөйтүп алганыбызда гана ал 10 сан болуп атат. Ошол себептен терс санды кемиткенибизде кайрадан эле терс сан чыгат экен. Анда эмесе минус, бул минусту жазып алдык. Кийинки минус, мунун ичине терс сан чыгыш мүмкүн болгондуктан, терс сан чыгыш чыккандыктан кайрадан минус менен көбөйтүп алабыз. X плюс z. Ал эми кашаларды ачып алсак, минус x минус y плюс y болот. Ал эми минус y минус z плюс z. Бул жакта минус плюска барабар жана x плюс z деп жазылсак болот. Албетте бул жактан минус x менен плюс x бири-бирин жөнөкөлөтүн. Бул жакта плюс y менен минус y да бири-бирин жөнөкөлөтөт. Бул жакта биздин колубузда плюс z жана плюс z калат. Бул 2z'тин суммасы албетте силер айткандай эле 2z'ке барабар. Бул сурообузга Ош кыздар лицейи, Кадамжай лицейи, Жалал Абад кыздар лицейинен туура жооп бериштир. Ушул себептен аларды өзгөчө бул лицейибизди 3 лицейибизди куттуктап өтөм. Жана бул суроонун жообун жазып алыш үчүн силерди бир аз да күтө турам. Андан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантабыз. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Эгерде модулдун ичинде x минус y плюс 1 плюс квадраттык тамырдын ичинде 9x квадрат минус 6x y плюс y квадрат барабар 0 болсо, анда x плюс y'тин суммасын тапкыла деп белгилиптир. Кадамжай, силерге да чоң рахмат. Бул сурообузга да көңүл бурсак, сурообуздун жообу. Бул сурообуз бир аз да деңгээли, башка суроолорго караганда бир аз да өзгөчөнүп турат. Бир аз да оор деп айтып койсок деле болот. Каракол эркек лицейи 2 деп жооп бериптир. Башка Кадамжай лицейи 2ден 1 деп жооп бериптир. Жакшы, башка жооп болгон лицейлер аларды күтө турайлы. Ош кыздар лицейи жана Жалал Абад кыздар лицейиде 2 деген жооп жазышыптыр.
Yaxshi, boshqa javob bo'lgan etsangiz, biraz da alarda kutib turaylik. Balkim boshqa turdagi javob bo'lgan etsangiz bo'lishi mumkin. Biz üçün bölümün vaxt öz ayağına жетти. Anda mese sorunuzu çağırıp görölü. Birinci, көңіл бұрып өте тұрған жерimiz bizge tamır beriliptir. Bu tamırdın içinden de çıgat тұрған жооп албетте сыртқа шығып атканда модулдун içinde çıgat. Себеби бұл квадраттык тамыр. Ошол себептен модуль менен чыкканда анда месе x минус y плюс 1 да бара болуш керек. Ал эми бул жакта мен тамырдын ичиндегинде кандай сыртқа чыгышын анда көрсөтүп өтөлү. Биринчи, тамырды жазып турган болсом 9x квадрат минус 6xy плюс y квадрат деген жооп. Албетте биз муну кандай жазып алышыбыз мүмкүн? 9x квадрат менен 3x көбөйтүлгөн 3x деп жазып алышым мүмкүн. Ал эми y болсо минус y көбөйтүлгөн минус y деп жаза алайын. Буларды бири менен көбөткөнүбүздө минус 3xy минус 3xy албетте бул экөөнүн суммасы минус 6xy болот. Өзүңөр көргөн минус 6xy барабар болсо, анда эмесе мен муну кандай жазып алышым мүмкүн? Тамырдын ичинде 3x минус y'тин квадраты деп жазып алышым мүмкүн. Жана бул сырткы эмне болуп чыгат? Модулдун ичинде 3x минус y болуп чыгат. 3x минус y. Албетте бул жакта көңүл буруп өтүшүбүз керек болгон нерсе бул эмнеге барабар болуш керек? Ал эми мага берилген туюнтманы жазып ала турган болсом, туюнтмада кандай? x плюс, кечиресиздер, x минус y плюс 1 модуль жаап алдым. Плюс ал эми мага берилген бул тамырдын ордуна модуль 3x минус y жазалсам болот. 3x минус y барабар 0. Эсе турган болсоңор, мындай суроону кичине мурдада чыгарган болчубуз. Эки модулдун ичи тең 0 барабар болушу керек. Башка бир мезгилде бул суроону чыгара албайсыз. Анда эмесе 3x минус y барабар 0. Бул жактан эмне болот? Y барабар 3x деп жаза алышым мүмкүн. Ал эми экинчи теңдемеде болсо x минус y плюс 1 алда барабар 0 болуш керек. Анда эмесе мен бул жерде y'тин ордуна жогоруда тапкан 3x'ти жазып алышым мүмкүн. x минус y'тин ордуна 3x жазып алдым. Плюс 1 барабар 0. Ал эми x минус 3x минус 2x барабар плюс 1 да теңдеменин оң жагына алып турган болсок минус 1 x барабар 2ден 1 деген жооп келип чыгат. Азырынча бул сурообузда. Албетте биз x'ти бул жактан биринчи жообун таптык. Ал эми y'ти таба турган болсок, y кандай? Бул жакта y барабар 3x болчу. Анда эмесе барабар 3 көбөйтүлгөн 2ден 1 десек 2ден 3 деген жооп келип чыгат. Бизден суралган нерсе экөөнүн суммасын табышыбыз керек. x плюс y табышыбыз керек. x плюс y барабар өзүңөр көргөндөй мен x'ти 2ден 1 деп тапкан болчумун. 2ден 1 плюс ал эми y'ти болсо 2ден 3 деп тапкан болчумун. Бул экөөнүн суммасын карай турган болсок 2ден 4 барабар 2 деген жооп келип чыгат. Албетте бул жакта көңүл коюп, кунт коюп окушубуз керек болгон нерсе x плюс y'тин суммасы. Ага албетте көңүл коюп окушубуз керек.